Yıkardı sen beni. Kulunum ama kulunum. Yıkardı ya. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге чукул кайрылуу жасап жаткан учурум. Урматтуу бир туугандар, барыңыздар угуп туруңуздар. Азыркы учурда бир актуалдуу болгон бир теманы сиздерге айтайын деп болуп турган учурум. Көпчүлүгүңүздөр эле жаңылыктардан угуп калсаңыздар керек. 18 жаштагы бала мына армияда барып, ошол сержант тарабынан сабалды деген видеону көрүп калсаңыздар керек. Ошол боюнча мен өз оюмду айтып кетейин деп сиздерге кайрылып аткан учурум. Урматтуу бул коомчулукта дагы кандай пикирлерди жаратат, сиздер дагы өз оюңуздарды ошол комментарийга жазып калтырып кетесиздер деген үмүттөмүн. Аты жөнүм Болотбек Айдаркулов, анда эмесе баштадык туугандар. Мына бул жакында эле Каракол шаарында 18 жаштагы бала катуу сержанттар тарабынан сабалды. Чапканда мына көзү араңлап, мына кулагансып баратканда, азыркыга чейин канын сейдигим токтойт деп даарылар ичип атам ошончо эле. 18 жаштагы Эрик Шаршенбаев сержанттар тарабынан сабалып ооруканада жатканына 10 күндөн ашты. Анын улуттук гвардияда кызмат өтүп жатканына 1,5 ай гана болгон. Жоокер сержанттары тарабынан камерасы жок кийим кургатуучу жайда уур токмокко алынган. 15 болчу. СКС менен басып жүргөн болчу, анан кирип эле СКС тапшыралы деп киргенбиз. Кирип эле түз турла деген болчу сержантыбыз. Түз туруп эле мен аны карап ийгем да. Карап ийсем эле эмне карап атасың, түз турду бедим дейт анан. Келип эле эмне түз тура албай атасың деди. Никак нет десем эле экиптиктен алып туруп услугка кириш деди. Кийим сактоочу жери бар болчу, сейфтер барчу. Аякта камера жок болчу. Ошол жака киргизип балдар урушуп тепиле берчү да. Мен кире калсам эле упоролор жепинет деди, жата калдым. Мен жөнүнө бош тургам. Эчтеке кылбайт го деп анан биринчи удар төшкө тепкенде эле көз жума калып, көз караңгылады. Ошол отжимания кыласың ана мына деп туруп баланы сабап салышкан да. Анан ошол сабалган бала байкуш ошол бөйрөгүнөн жабыркап, эми мына оорукчан болуп калды туугандар. Буга эми ким күнөөлүү? Буга албетте ошол армиядагы сержант күнөөлүү. Эми бул окуянын аркасы менен канчалаган ата-энелер, канчалаган биздин мекендештер ушу балдарын армияга жөнөтүштөн коркуп калышты. Себеби бул жерде туугандар армияга барса мен баламды ушундай токмокто экен урат экен деген түшүнүк калып калды да. Азыркы учурда урматтуу сержанттарга дагы кайрылат элем, бүт бардыгына. Бул жерде туугандар өз негизи ал жердеги окуя туура эмес болуп калган. Себеби сержант болсо баргандан кийин баланы урбаш керек. Ал балдардын жүрөгүн алып тарбиялабаш керек. Ал жака баргандан кийин балдарды ата-энелери үмүт менен ошол мекенди коргосун, мекенге кызмат кылсын деп жиберишет бардык ата-энелер үмүт менен. Баламды урсун, соксун деп эч ким жибербейт. Ошол себептен туугандар бул нерсеге кайдыгер карабайлы. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, сиздер дагы ушул маселени жогорку кеңеште жакшылап бир талкуулап, өзүңүздөргө бир караштырып койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Себеби бул жерде бир баланын өмүрү болот. Эми ал бала байкуш уур тепкиден бөйрөгү жабыркаптыр. Эми бөйрөктү ал сержант бербейт ал балагачы. Өмүр бою байкуш балким оорукчан болуп калаттыр. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат Бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбаңды тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбаңга өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп
жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соолупторду берсин. Ошол балачы пересадка кылыш үчүн дагы ал балага ошончо сумма кетет. Аны дагы сержант бербейт туугандар. Ошол себептен кайдыгер карабастан бул маселени өтө бир орчундуу карашыбыз керек. Айтайын дегеним, ол жакында эле Казакстанда дагы ушундай окуяндан улам канчалаган ата-энелер нааразы болуп чыгышты. Себеби көпчүлүк балдары ушул армияга барып өлүп кетишти. Артосуң мен. Кулунам, кулунам. Артосуң армияга. Моншадан кейін алып қалғаннан кейін жаман істі атқарайын деген шығар, менің балам башаттаған шығар деп ойлаймын. Қазақстанның армиясын мынау түрмеден де жаман армияға бердік. Енді армия бізге өлтіріп беріп тұр ғой. Шенеуніктердің балдары бара ма? Әкімнің баласы бармайды, милицияның баласы бармайды. Біз сияқты қарамаяқ адамның балдары барып жатыр. Өліп келетін де соның балдары. Офицерлердің сапасы төмендеп кетті, сержанттардың сапасы төмендеп, сарбаздардың сапасы төмендеп бара жатыр. Бізде сол үшін әскерде не көп қой? Ұрлық, жемқорлық. Қорғаныс министрі Жақсылықов Руслан орын босатсын. Бұндай армияны нете алмайтын болса, ол не керек ол? Ой, урматтуу ушул сержант байкелер ушу баргандан кийин ушу күчүңөр ашып ташып аткан болсо, ушул спорт жагынан көрсөткүлө ушундай эле бир күчтүү болуп кетип атсаңар. Эми жаш барган балдарды уруп тарбиялап, алардын жүрөгүнү алып тарбиялагандан не пайда? Аларга душманга дагы алардын ошол жүрөгү кийин ошо коркок болуп калат. Себеби аларды армияга эмне үчүн жөнөтөт? Ал жака баргандан кийин согуш өнөрлөрүн үйрөнсүн. Эми тарбиялайт десе эле бул эркек болуш керек деген эле бизде мындай калыптанып калган бир түшүнүк бар. Бул болбогон түшүнүкчү. Анын аркасы менен көпчүлүк ошо тарбия аласың деп эле барып ажымания жасатып, уруп, согуп, тебип, кыйнап салышат. Анан байкуштардын жүрөгү алынып, эч нерсени айта албай байкуштар ошол бойдон калып кете берет. Бул тема жабылып кете берет. Ал жака баргандан кийин мындай кылган туура эмес туугандар. Ал жака баргандан кийин сөз түрдө жанагы согуш өнөрлөрүн үйрөтүш керек. Кайсы жерде атыш керек муну буталарды. Эми ошол темада өзүнүн армиянын эрежелери бар. Ошол боюнча ал жакта үйрөтүш керек туугандар. Анан мындай уруп согуп тебип багындай деловойчулук немелери бул жерде кетпейт чынында. Эми канчалаган ата-энелер бул окуядан кийин армияга жөнөтүштөн коркуп калышты да балдарынча. Мен балам барса ушундай урат экен булар, ушинтип жанчып бөйрөктөрүн эзип уруп жада калса өлүмгө чейин алып барган учурлары мурда дагы бул окуялар кездешип келген. Ушундай окуяга туш болот экен деп байкуш ата-энелер коркуп калды. Үмүт менен жөнөтүп аткан ата-энелердин бардыгын ушул окуядан кийин жылдызы өчтү туугандар. Ушуну сөз түрдө жогорку кеңеште талкуулап, биздин депутаттар, урматтуу депутаттар, ушуну бир мыйзам долбооруна дагы чыгарып көрсөңүздөр болот. Бул өтө бир коркунучтуу абал жаралып турган учур азырча. Эми көпчүлүк балдар ушул армиядан барыштан ата-энелер эмес, ушул балдар дагы коркуп калды. Барса ушунду эзет экен, урат экен депчи. Эми байкуш баланын жатканын көрүп алып бооруңа ачыйт да, мына карасаңыздарчы, жаш бала экен, 18 жаштагы. Ушул бөйрөгүн кармап жатат байкуш. Эми алдан эмне күнөө? Эми ушунчалык бир кылмыш кылдыбы же бир нерсе кылдыбы? Аны мындай эле түшүндүрүп айтып койсо болбойбу туугандар? Өтө бир жаман окуя болду да. Бул жердеги ошо детсант болгондор, ушул оң кулак, сол кулак угуп коюңуздар туугандар. Сиздердин ошол бир тууганыңыз, мына ар бир барган кыргыздын баласы сиздин душманыңыз эмес ал жерге баргандан кийин. Ал жерде сиздин бир тууганыңыз. Ойлонуп коюңуз. Ушуну бир жакшылап ойлонуп, анан чечим чыгарыңыздар туугандар. Бир баргандан кийин эле бир жаман көрүп, бир тил укпай калса эле ушинтип баары эзип салыш эмес бул жерде. Ага жакшылап түшүнүш, жакшылап тарбия бериш керек туугандар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды да комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Азыр мен чындап бул нерсеге жаным кейиди чындап эле. Эми байкуш бала бөйрөгүн кармап жатат, эми билбейбиз, эми ал кийинки жашоосу кандай болот. Анын бөйрөгү катуудардан кийин, жабыркагандан кийин бөйрөк билесиздер, аябай талдуу жер. Ал жерге тийгенден кийин сөз түрдө бир дак калат да. Бул кийинки жашоосунда да жаш баланын психикасына дагы, башкалардын психологиясына дагы бул өтө бир катуу бир сокку болду да. Өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди жазып, сиздер дагы өз ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Жана видеого класс басып, эгер ушул сөзүбүзгө кошулам дегендер болсо, каналга катталып коюңуздар туугандар.